Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы эл менен болгон жолугушуусунда суроо берген эки жигитти белгисиз жаштар кырдаалды козутууга аракет жасады деп атады. Ал Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүнө азыр хайп жарата турган учур эмес экенин белгилеген. Тилекке каршы жолугушуунун жүрүшүндө түшүнбөстөр болуп кетти. Белгисиз жаштар пайда болуп, чыр-чатакты кырдаалы козутууга аракет кылышты. Ал айылдын тургундары бул жаштарды тааныбай турганын айтып, аларды бул теманы башка үмүткө бурмалоону өтүнүштү. Азыр хайп кыла турган убак эмес. Галина Байтеректин мындай билдирүүсү жарыяланары менен Facebook'та терс маанайды чыңалты. Анда Facebook колдонуучулары комментарий аркылуу уят, белгисиз жаштар эмес алар, Лейлик районунун алдыңкы жаштары, президенттин маалымат катчысынын хайп дегени туура эмес, жазганында ката, жаштар туура суроо беришкенин жазышкан. Ал жерде эң туура суроо берилген. Ал жигиттер, жергиликтүү активдүү жигиттер, суроосу бүтө элек турган эли кырып, кол жаап колдоп жаттыгы, жалганбы? Facebook чукулап элдерди аңдай ишти кылгыла. Чегараны тоскула 100%. Галина калпайтпаңыз, жергиликтүү тургундардын бири дагы максат кулунду маргунда жогуштуулардын бирине дагы фото-видео каршы болгон эмес. Анын үстүндө ал жерде мамлекет каналдар дагы тарткан. Кааласаңыз азыр алардын комментарийин алып чыгаралы. Галина эже, биринчиден алар белгисиз жигиттер эмес, экинчиден аларга хайп жана пиар такыр кереги жок. Үчүнчүдөн бул жигиттерге провокатор деген сөз такыр туура келбейт. Төртүнчүдөн ушул эки жигит Баткен облусунун жашоочусу болот, көйгөйдү ичинен билип чоңойгондор. Силер провокатор эмессиңер, артыңда чындыкты билгендер бар. Ошол ызычуу же провокаторду факты кылып көрсөтүп койбойсуңарбы? Бүтүн эл көрдү, эң туура суроо берилди. Аны эл колдоп жиберишти. Видеого тартпагыла, ачылып сүйлөй албай калабыз деп жергиликтүү эл сурандыбы? Президент Садыр Жапаровдун 6 майдагы Баткен облусуна болгон жумушчу сапарында видео сүрөткө тартууга тыюу салынганы менен мамлекет башчыны жеке операторлору, айрым мамлекеттик каналдын кызматкерлери коштоп жүрүшкөн. Лейлик районундагы Кулунду айылындагы эл менен жолугушуусунда жергиликтүү тургун Садырбек Саматов берген суроосун видеого тартып алганын жарыялаган. Ал тасмадан тургун чек арадагы айылдарды да аткам нерлердей коргоону, Ворух анклавына баруучу жол курууга жер берүү, делимитация иштерин Тажикстан өлкөсүнүн кызыкчылыгына чечүү иштерине нааразы пикирин билдирген. Биз Садырбек Саматовго байланышканыбызда ал видеодо суроону хайп үчүн бербегенин, тасмада чындык айтылганы үчүн видео тарап кетти дейт. Бул Лейлик аябай чоң, жактагача 100 миңден ашык калкар, бул баары бири-бирин тааныбайт. Тем более алар менен келген кишилер таанышы мүмкүн. Биз хайп кармоо ниетибиз андай эмебиз жок эле. Болгону балким чындыкты айтканыбыз үчүн, туура суроо бергенибиз үчүн баарына тарап кетти. Анан жанында досум ошол таятасы, ошол биз суроо берген мектептин жанында жашайт. Ал ошол үйдүн небереси. Мен болсо Кулундудан жогорактагы Исфанан жанында Чимген деген айылдан болом. А бизге жана жалпы Лейлик боюнча чогулуш болуп жаткандан кийин бизге да маанилүү болчу. Ал жыйын Кулунду айылында болсо эле биз башка киши болуп калган жерибиз жок. Кулунду айылындагы жолугушууда ыңгайсыз суроо берилгени үчүн президент жаштарды чагымчылдар деп атаган. Эгерде жеринен тартылган видеого көңүл бурсак, президент берилген суроого жооп берип жаткан жеринен үзүлүп калган. Бул маалда видеого тартылып жатканын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев байкап калып, колу менен өчүр видеоңду деп биз жака келе жатканда артыбыздан башкалар келип телефондун тартып жаткан видеосун өчүрүп салышты. Тартылган видеону сактаганга эптеп үлгүрдүк дейт Садырбек Саматов. Мен артымдан тартып атканда жаначы Камчыбек Ташиев өзү байкап калып, колу менен эме кылган жери бар, өчүр видеоң деп келатканда артыбыздан башкалар келип, уже видеону өчүрүп салышты да, телефонду чөчөлүп, телефонду сактап калганга араң жетиштик. Андан дальше уже бизди экиге бөлүп тартып, там коркутуп эме кылып кеткен да. Эл ызылдап ошол жердегилер. Атаң кызматтын өкүлдөрү дегендей. Ал эми Галина Байтерек тараткан билдирүүдө медиаларга киргизилген чектөөнү эл оюн журналисттердин камеранын көзүнчө ачык айта алмак эместиги менен түшүндүргөн.